Жана тиги иним айтып кеткендей 20 жылдын жүзү болуп калды го дейм. Мен оюмча ушул эркин тентичиликти соттогон төрагасы кылып Кожомкул сарайына кышында шайлады кылек. Мына ошондон бери ушул эркин инибиз жалаң кыргызын мындайча айтканда жана иним айткандай сүйөө буласанда жулчалык эмне жокпу. Мен деген байлар бар. Бирок шындыгында эркиндей жигитти мен көрө алган жокмун. Качан болсо ушул жалпы карапайым калкка жардам берип, ушу такай жалгыз гана мына ороз айында эмес, деги эле кандай эме болсо дагы жардамын аябай келатат. Биз эмне дейбиз? Эркин тентичиликтин үй бүлөсүнө, бала бакырасына, агайын туугандарына өзүнө өмүр тилейбиз, жакшылык тилейбиз. Өмүрү узун болсун, эч жаманчылык көрбөсүн. Биздин Кыргызстанда ушундай жигиттер болсо, мен ойлойм, элди ойлогон жигиттер болсо, Кыргызстан капкачан бутунан туруп кетмек. Рахмат, ушул элдин өмүрү узун болсун. Бактылуу болсун. Кайсы жактан келгениңизди айтып коюңуз, Жайлатта коомунан деп, өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Келген мына представительдерге биз дагы ушул эмебизди айтып коелу. Бизден ушул жерде отурган бүт мына жалпы жамааттын атынан саламдуу айтып барыңыз. Ушундай бир ачыгын эле айтып коюңуз. Сиз тааныйт экенсиз, Молдокей бар экен да, ошол ушундай кылып айтты да. Ушул элдин атынан саламдуу, өмүрү узак болсун, үй бүлөсүнө өрүсүн тубак бакып жашабосун, балдары менен аман эсен болсун. Эми барган жеринде жанагы дарыланып аткан жеринен сакайып, тез аранын ичинде кайта эле өзүнүн ишине келсин. Ушуну саламдуу айта бар. Бизден мына жалпы элдин атынан айта барыңыз. Рахмат. Апалардан. Райлеже сүйлөп коюңуз, Жайлатта